таштаганда булар кыргыз кийиси өздөрүнүн трубаларын таштап кеткен да, изилдеп карап турганга суу бар да түйүндө. Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасынын жер төлөөсүн суу каптап, анын таасиринен дубалдарда жаракалар пайда боло баштаган. Суунун нугун буруу аракети бир канча ирет көрүлсө да, кайрадан эле жер астынан сызылып чыккан суу пайда болуп, китепкана кызматкерлерин убайымга салып жатыптыр. Нымдуулуктун кесепетинен уже немелер жаракка кетип атат да. Көчүп түшүп калышы деле мүмкүн. Көчүп түшүп калышы мүмкүн. Мен неме деле кетип атам, айтып атам, зданиянын ортосунан деле уже жарака пайда болду депчи. Азыр деле айтып келатам. Экиге бөлүнүп калышы мүмкүн. Эми белгисиз да, бирок подвал жер төлөөсү ным. Бул жагдайда Ош облустук китепканасынын абалы менен таанышууга келген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарын жер төлөөдөгү абал кызыктырган жок. Ал китепкананы оңдоо зарылдыгынан мурда, тескерисинче окурманды тартуу аракетин көрүү керек деп эсептейт. Бүгүндөн тарта окурмандардан күнүнө 10 сомдон акча алууну токтотуу талабын койду. Мына 30 жылдан бери өзү мына көрүп атабыз, абалы кандай. Бирок мага ушул имарат же мындай сырт эмес, мага ичи кызыктырат да. Ичинде мына китептердин көбү эски. Бир да китепканада эч кандай бир жанагындай кызмат, үйүнө алып барып бир китеп алгандарга анан күнүнө 10 сомдон алат экенсиңер. Бул эмне деген көрүнүш? Толугу менен бул китепканада ушул билим алам деген, ошого умтулган биздин мекендешибизге шарт түзүлүшү керек. Деген менен китепкана жетекчилиги окурмандан түшкөн акчага эски китептерди жаңылап, муктаждыктарын камсыздап келишкен. Буга байланыштуу ал үчүн мамлекеттен атайын каражат бөлүүнү да жолго койсо дешет. Китептерибиз баягы эскирген китептерди атпайбы? Буларды дагы жамап, эскирген китептердин мазмуну жагынан эскирген китептердин ордуна жаңы китептер менен толукташыбыз керек да. Муктаждыктарыбыз ошол акчалар каражаттарга жумшайбыз. Мындан сырткары Эдил Байсалов коронавируска каршы эмдөө иштери менен таанышып, жаш дарыгерлердин эмгек акысына кызыкты. Айлыгы канча? Айлыгы базовый 5000 болчу, азыр эми үй бүлөлүк дарыгерлерге 100% кошподу, азыр 10.000 начисление болот, жана 8.000 колдоруна тийишет. Вакцинациялоо боюнча Ош шаарынын калкынын 50% ашууну эмдөөдөн өткөн. Дарыгерлер эмдөө менен гана ооруга бөгөт коюлаарын белгилеп келишет. Учурда эмдөө борборлору вакцина менен камсыздалган. Дарыгерлер, үй бүлөлүк медайымдар жана үй-мөй кыдыруу жүргүзөбүз да, подворой акпот. Ошондо барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп башка кылып атабыз, бирок дагы деле болсо толук кандуу элдер түшүнүп биз алабыз дебей, айрым учурларда эшигин жаап, жанагы дарыгерлерибизге каяша эме кылып, сен жооп бересиңби, сен эме кыласыңбы дегендей ушундай учурлар дагы жок эмес. Ушундай тоскоолдуктар болуп атат, бирок эми бара-бара уже элдер деле түшүнүп калды окшойт. Азыркы күндө эми салыштырмалуу немебиз вакцина алып аткандардын саны күндөн күнгө мына өсүп баратат. Учурда балдар арасында сасык тумоо күч алып, ооруканалар бейтаптарга толууда. Мындан улам коронавирустун 4-чү толкунуна даярдалган керебеттерди жугуштуу ооруларга бошотуу зарылдыгы турат. Бул маселени кылдаттык менен эпидемиологиялык кырдаалга жараша тандап алуу керектиги белгиленди. Багытталган чектелген ковид койка месталарды биз бошотушубуз керекпи, кичине уже кайра балдарга беришибиз керекпи, же ошолорду кармап турушубуз керекпи? Алар бош эле калышабы деген чечимди азыр биз изилдеп атабыз. Жакынкы бир күндөрү саламаттык сактоо министри менен чогуу ошол биздин медиктер менен, окумуштуулар менен кеңешип, анан штабтын азыркы учурда көрүп атасыздар, ковидтин дагы бир толкуну келатат деген бир сигналдар бар. Анан ошол экөөнү мындай салмактап, анан бир саясий бир чечимди кабыл алабыз. Балдар арасында сасык тумоо менен вирустук респиратордук инфекциялар көбөйүп жаткандыгына акыркы учурда аба ырайынын кескин өзгөрүшү таасир эткен. Ал эми өлкө боюнча коронавирустагы 103 адамдан аныкталып, эмдөө албагандар арасында 3 бейтап кайтыш болгон. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.